Саламатсыңар балдар? Салам достор. Жибек, мен ойлонбодумбу? Эмне жөнүндө? Ыйса жөнүндө. Ал көп кереметтерди жасап, таң калыштуу нерселерди айтып берген экен. Ал акылдуу карыя болсо керек. Белек. Албетте Иса сенден улураак болгон. Бирок ал кара адам болгон эмес. Менимче сага окуянын башка бөлүгүндө айтып берүүгө убакыт келип жетти. Ооба, сонун болмок. Бул өзгөчө кызыктуу окуя болорун сезип турам. Эй, томпоктор, тамак жеп жатышкандарын? Гүл күмүштүү экен булар. Силерди көрбөдү деп ойлогула. Ей, сонун экен коенектер. Иса достору менен майрамдык кечки тамагын жеп жатышкан эле. Бирок жолоочулардын бири аны ибадаткананын башчыларына салып берүүнү чечти. Жаман экен. Иса асман патшачылыгы жөнүндө адамдарга айтканы ибадаткананын башчыларына жакпаганын жүйүт билген. Дагы Иса кечирээк каякта болорун жүйүт жакшы билген. Мен Иса каякта экенин билем. Ушул маалымат үчүн ага көп акча беришмек. Көп деле акча эмес экен го. Ох, шумдук окуя экен. Окуучусу өз устатын сатып кетти. Жакшы эмес. Мен мындай кылбайт болчумун. Бул адамдар Ыйсаны кырмап кетет дейсиңби? Бирок эмнеге? Билбейм. Бирок бул окуянын аягы жакшы бүтөт деп үмүттөнөм. Аягы жаман бүткөн окуялар жакпайт. Мага айтышкан, абдан жакшы бүтөт деп. Кечки тамагын аяктаган соң Иса шакирттери менен Гетсимания багына жөнөштү. Тиги шүмшүктөр келгенде Ыйса устатты таппай калышат болуш керек. Булар үйдөн кетип калышпадыбы? Бул түнү мени баарыңар калтырып кетесиңер. Жок устат, эч кимибиз сени калтырбайбыз. Ыйык жазууда койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеяда тосуп алам. Жүргүлө. Жүйүт, айтпа аларга, айтпа. Араң эле 3 кишиби? Ыйсада 11 адам бар. Бул адамдар Синедриондун өкүлдөрү гана. Пилат өзүнүн аскерлерин жөнөтөм дейт. Устат, эгер сени баары калтырып кетсе да, мен сени калтырбайм. Шимон Петр, сен бүгүн сыноодон өтөсүң. Бирок сен ишенимиңди жоготпош үчүн сыйынам. Мен сен үчүн түрмөгө отурууга да, өлүмгө да даярмын. Сага айтып коеюн, Петр. Короз кыйкырганча сен 3 жолу мени тааныбайм деп баш тартасың. Жок, устат.
Мырзалар, келгениңерге ыраазымын. Ызы чуу болот дейсиңерби? Менин оюмча жанагы Ыйса момун киши. Албетте момун. Албетте устат ызы чуу кылбайт. Бирок жолоочуларынын кээ бирлери өтө кежир. Жеке Ыйса менен учурашуум силер үчүн белги болсун. Жеке учурашуу? Ал кандайча? Мисалы өп коем. Мен өпкөн адамды кармашыңар керек. Исанын көңүлү чөгүп кыйналып жатты. Ошондуктан ал Кудайга кайрылып сыйынып атты. Байкуш төзө. Силер түнүбай сүйлөшөсүңөрбү? Пилат бизди ойногону жиберген эмес. Кеттик. Силер дагы эле уктап жатасыңарбы? Менин убактым келди. Петр, ойгон. Мына мени саткан адам келе жатат. Кимди издеп жатасыңар? Назареттик Ыйсаны. Ыйса менмин. Күндүн күркүрөгөнүн карачы. Сыягы Ыйса устат абдан күчтүү неме окшойт. Күчтүү эмне дейсиң? Эштеке, сыягы бул Ыйса устат жөнөкөй эле адам эмес окшойт. Анткени ал сүйлөгөндө күн ушунчалык катуу күркүрөдү. Чын эле? Чыным айтсам, мага бул устат абдан жакты. Ал аябай ачык экен. Жана бардык жагынан жакшы экен. Фильмдин аягында ал баарын жеңерин так айта алам. Ошондой эле болсо экен? Кимди издеп жатасыңар деп сурадым. Ыйса? Ооба. Эгер мени издеп жатсаңар, буларды кое бергиле. Ошентип досум, сен мени өбүүң менен сатып жатасың. Билип койду, Петр, токто. Кулагымды кесип салдың. Мен атамдан сурасам, ал периштелерин жиберерин билесиң. Кулагын айыктырып койду. Бул нерсе болуш керек болчу. Бул тууралуу алдын ала жазылган. Мен каракчы болгонсуп, силер бул жерге кылычыңар менен келиптирсиңер. Билесиңби, Тыныбек, жума бою мен ибадатканада болдум. Мени ошол жерден кармашың мүмкүн эле. Устат, суранам. Биз менен жүрүңүз. Эми эмне кылышат?
аны алып кетип калышпадыбы? Аягы жакшы бүтүш керек эле да. Айтпа да. Азыр мушташышат деп жатсамчы. Мушташтын кандай тиешеси бар? Ыйса устатты туткунга алышты, бирок ал өмүрүндө бир да жамандык кылган жок да. Ой, сен шашпай турчу айланайын. Азыр аны достору куткарып кетерине кепилдик берем. Эмнеге колун байлап салдыңар? Хашим, сен кийинкисиң. Хашим, сен чакырып атат. Болбойсуңбу? Кайфа күтүп жатат. Муздак түн. Сен жанагы Назареттик Иса менен болчусуң. Сен эмне деп атканыңды түшүнбөй жатам. Назареттик Ыйса ушул. Ибадаткананы талкалайм деген адам дал өзү. Рама уулу Жусуп. Кам санаба, алар сага ишенишет. Айтайын дегеним, эмнеге ишенбей коймок эле? Сени кайдан көрдүм эле? Сен Ыйсанын жолоочуларынын бирисиң. Жок, андай эмес. Мен аны тааныбайм. Кудайга наалаттык. Эй, шүмшүктөр десе, аны эмне уруп жатасыңар? Ох, мен азыр жаныңарда болгондо силерге бирди гана көрсөтмөкмүн. Ал силерге эмне жамандык кылды? Эч нерсе кылган жок да. Ой, сен көп толкундана бербесең, Петир жана башка достору жакын калышты деп ойлойм. Менин эсимде, бул адам да Исаны ээрчип жүргөн. Мен айтпадымбы? Мен эмесмин. Эгер мен калп айтсам, каргыш орсун, мен ал адамды тааныбайм. Чын эле Ыйса устат айткандай короз кыйкырганча бул андан 3 жолу баш тартты. Иса өзү менен эмне болорун, ошондой эле Петирдин кылаарын да билген. Дүйнө менин өлүмүмө кубанат. Силер болсо боздоп ыйлайсыңар. Бирок мени кайра көрөсүңөр жана жүрөгүңөр кубанычка толот. Жана кубанычыңарды эч ким тартып албайт. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм. Жана ким чындыкты тапкан болсо, ал мени угат. Ата, мен сага бара жатам. Бирок мага ишенип калгандар үчүн суранам. Аларды шайтандан сактай көр. Мен бул адамдан өлүм жазасына татыктуу болгон күнөөнү таппадым. Öldürüş gerek. Elbette öldürüş gerek ana. Öldürgül abi.
Өлтүр! Эмне дешим керек? Ата, мени куткар дешим керекпи? Жок. Мен ушул саат үчүн келгем. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Бирок эгерде өлсө, ал көп түшүм берет. Иса бул Кудайдын планы экенин билген. Ал досторуна өзүнүн өлүмү жөнүндө көп жолу айткан. Бирок азыр мунун баары болуп жатканда алардын жүрөгүнө сыйбай жатты. Чөмүлдүрүүчү жакан Исаны биринчи жолу көргөндө минтип айткан. Бул дүйнөнү күнөөдөн тазалай турган Кудайдын курмандык козусу. Аткарылды. Бул адам чынында Кудайдын уулу экен. Мен түшүнгөн жокмун. Эгерде Ыйса чын эле өзгөчө жана жакшы адам болгон болсо, эмне үчүн Кудай анын кыйналышына жол берди? Эмнеге ар дайым жакшы адамдар кыйнала беришет? Кандай жакшы суроо Белек. Сен кунт коюп угуп турсуң. Азаматсың. Бирок окуя муну менен бүтүп калбайт. Жакшысы да калды да. Белек, сен аягына чейин уккуң келеби? Ооба, уккум келет. Исанын достору үчүн бул эң кайгылуу күн болду. Алар тез түрүндө Исанын денесин көргө коюшу керек болчу. Анткени эртеси ишемби күнү муну кылууга мүмкүн эмес эле. Исаны мурда эч колдонулбаган жаңы мүрзөгө коюшту. Акыры аны өлтүрүштү. Сен да ушинтип түшүндүңбү? Ал өлдүбү? Өлдүбү? Бирок кантип? Аягы жакшы бүтмөк эмес беле? Эмне дейм? Өтө кайгылуу окуя экен. Исанын достору анын денесин уурдап алып, ал тирилди деп алдашат деп коркушкан. Ошондуктан алар Пилаттан мүрзөнү кайтарууга уруксат алышты. Пилат алардын айтканын аткарды. Жуманын биринчи күнү жакшынакай таң атты. Анткени бул күнү таң каларлык бир керемет болмок. Кандай керемет? Таптым. Коенектер келмек. Алар устатты алып кетишиптир. Карагылачы, ташты жылдырып салышыптыр. Исаны кайда алып кетишти экен? Петр, бул эмне болгон чүпүрөк? Бул аны орогон кепин экен. Бул жерде эмне болгон? Петр, устат биз менен кайрадан жолугам дебеди беле?
Эмнеге ыйлап атасың? Сен кимди издеп жатасың? Мырзам, анын денесин кайда алып кеттиңиз? Суранам, мага айтыңызчы. Мария. Устат. Устат. Сен бизге кайтып келдиң. Жакында мен атама кайтып барам. Ал силердин атаңар. Жок, устат. Биз менен калчы. Мария. Суранам. Мария. Менин досторума барып аларга Галилеяга баргыла деп айт. Сен аларга азыр жолуксаң болот. Петр менен Жакан жаңы эле бул жерден кетишти. Мария, Галилеядан жолугабыз деп айт. Ыйса чынында тирилди. Мен кайра тирилем деген убадасы 3 күндөн кийин аткарылды. Мен түшүндүм. Ыйса устаттын тирилиши керемет турбайбы? Магдалалык Мариям баарына Ыйса тирилгенин айтты. Периште ага жана анын досторуна Ыйса тирилди жана ал Галилеяга бара жатат деди. Бирок Петр аялдын сөзүнө ишенбеди. Ыйса 2 жолоочуларына Эмауска бара жаткан жолдо жолукту. Бирок ал нан сыдырмайынча алар аны тааныбады. Ошол эле убакта мүрзөнү кайтарган 2 аскер дин башчыларына жер титирөө болгонун, периште пайда болуп Ыйса тирилип кеткенин айтып беришти. Бирок кызматчылар аларга: "Биз уктап жатканда Ыйсанын достору анын денесин уурдап кетишти" деп айткыла деп аларга акча беришти. Белек, эмне дейсиң? Сонун окуя экен. Башка сөз таба албадым. Өлгөн адам кайрадан тирилди. Мен эч качан мындай кереметти уккан эмесмин. Дагы ошондой Белек. Бул чынында керемет болгон. Эгер сен бул чындык экенине ишенсең, анда сенин жашооң өзгөрөт. Эми ушундай узун окуядан кийин коштошуу маалы да келип жетти. Кымбаттуу балдар, биздин Кудайыбыз силердин жашооңорду кереметтерге жана кубанычка толтурсун. Саламатта калгыла балдар. Жакшы калгыла достор. Теди? Мени коркутпачы, Теди. Өзгөчө ушундай коркунучтуу окуядан кийин. Коркунучтуу? Бул деген укмуш окуя экен. Укмуш? Ыйса устаттын өлгөнүнүн эмнеси укмуштуудай? Анан да өлгөндөн кийин сүйлөнүп, басып жүрдү. Сен туура айтасың. Бир аз коркунучтуу. Ой, жок. Силер туура эмес түшүнүп алдыңар. Ыйса устат тирүү. Тирүү? Бирок кантип? Ал 3 күн бою өлүк болчу, анан тирилди. Демек ал азыр деле тирүү экен да. Анан дагы ошонун урматына бизде чоң майрам бар. Демек ал чындап эле өлгөн беле? Жана чындап эле тирилдиби? Вау! Мен ойлогондон да укмуш экен. А мен билгем, мен айткам, ал баарын жеңет деп. Майрамдайлы! Ыйса падыша, бары анын колунда. Ыйса менин досум, сүйөт бардык досторун. Ыйса падыша, ага окшош эч ким жок. Ыйса, ал падыша, ал падыша.